Дастан өзү барыңыздарга белгилүү 2003-жылы төрөлгөн. Ошо кичинесинен эс тарткандан баштап эле мага улакка кызыкты. Ошондон 6-класстан баштап ушул улак менен келатат. Кирип ойнобосо дагы ошол балды байкелерди, улуу байкелер, улакчы байкелерди ээчип, анан акырындык менен чоң командага кошулуп, Сөңкөлгө кошулду. Сөңкөлдөн кийин Намыска кирди. Тукумубуз да бар да улак. Дастандын чоң атасы кызыкчу. Өзү атка да жакын киши эле. Жакында Дастан дагы ошо интервьюсун айтып кетпеди. Бирок ал Дастан анын чынында чоң атасын көрбөй калды. Экинчи чоң атасынын атасы менин чоң атам. Өзү да улакчы болчу. Ошо чоң атасынын иниси дагы чоң улакчы болчу. Аны жалпы эл билет. Анын чоң атабыздын атасы да ушул улак менен. Биздин эми тукумубузда ушул улак бар да, улак тарткан өнөрлүк. Биздин үй бүлөдө 2 уул, 1 кызыбыз бар. Дастан ортончусу, улуусу байкеси бар, Актан 2 жаш анын карындашы бар, 1 карындашы бар. Биз ушул Дастандын оюнга мен болсо андай чоң грузовой оймаштан бар эле, ушул аттарды ташчу элем да, ошо анткени ушул Дастан балам кичине эметип калбасын, оюнга кошулбай калбасын. Ошол үй бүлөбүз менен ушул Дастан ушул деңгээлге чоң үлүшүбүз бар го дейм да. Бирок Дастан деле аны уят кылган жок буюрса мына. Анан эми бул жерде Дастандын ушул улакка ушундай деңгээлге жетишине бул жерде Актан байкесинин да үлүшү бар. Себеби дегенде оюнга кетсе үйдөгү жумуштун баарын өз мойнуна алып калат байкеси. Келсе ошол сен мындай ойнодуң, сен тигинтиң деп кемчилигин, артыкчылыгын айтышып бөлүшүп турат да. Андан сырткары ошо биздин кичинекей мамлекет эми үй бүлөбүз. Баарыбыз ошо ар бирибиз, мисалы мама, апасы келсе ошол бүт эмелерин даярдап берет улакка барарда түйнө менен. Бул эми башында мен да жашыраак кез көп эметчү эмес элем да мындай. Эми бул улакчы болгондо ар кандай болот, кокустуктар болду. Мына Кочкордо оюн болду, жамбашы сынып, колу сынды. Анан мен ойлочумун да ушул балам ошо ойнобой деле койсо кандай болот десем, Кубатов Каныбек байкени таанисыздар болуш керек. Анан ошо Каныбек байке да айтып калды. Анда балдар ойнойт эмеспи? Руслан, ал сен балаңды улактан алып койсоң, улакка эметtirбей койсоң, ал улакка берилгенден кийин мунун өзүнүн дагы эмеси бар, касиети бар. Ошо өзүнүн жайына кой. Ойносун, эми мынча болду дегенден биз дагы кээде ошондой оюндар кырдаал жанагы оюнда баягы травма болгондо кээде ар бир ата эне эле кооптонуп эметет экен. Каалабайт экен да, ойнобой эле койсо болмок деген ойдо кетет экен. Бирок кайра ийгилик жаратса мейли жүрүн көрүп аткандан кийин. Өтө анткени тетиги Кыргызстан боюнча менин атын кошо чыгып аткандан кийин жаш кезде мен жетпеген ийгиликтерге балаң жетип ушундай бир жакшы ийгиликтер тартылып атса толкундануу болот. Өтө мен ыраазымын да. Оюн башталаарда жанагы саламдашууга келатканда адам өзү мындай бир какой-то бир эме болот да, бир толкундоону өзүбүз токтоно албай. Андан кийин оюн эртерээк бүтсө экен деген ой келет. Кырсыгы жок бүтсө экен деле биринчи ата эненин ою ошол. Оюндун результатынан биринчи балаңдын аман-эсен ошо оюндан чыгышы. Чынын айтканда бул Дастандын дагы айылда байкелери бар эле да, ушул улак тарткан. Ошолордун эмгеги зор. Ошол айылда турушат. Ошолор жетелеп ушул деңгээлге алып келишти. Алардын да үлүшү чоң да. Анан ал жерде Канат байкеси, Болот байкеси, Кылыч деген байкелери бар. Чыңгыз байкеси өзгөчө кийин жетекчи болуп турду эле. Кийин азыр ден соолукка байланыштуу оюн эмеде командада жокпу. Ушулардын эмгеги көп да. Биз эле ойлонуп отурганбыз эми ал андан кийин улуу байкелер бар. Эми Дастанга очередь жетпейт го. Мыктылар көп деп ойлойм. Мыктылар көп, легендалар бар арасында. Анан жогорку лига жаңы кирип атса, чын айтканда күткөн эмеспиз. Күтүлбөгөн дагы бир аябай кубаныч болду. Балам ошондо биринчилер болуп бизге сүйүнчүлөдү. Эми анда кубанычтын чеки жок да баарыбызга. Эчеден өнүгүп өссө биринчи орунда ошол жакты коюшубуз керек. Экинчиден ошо арындык болгондон кийин биринчи намысыбыз монтип жаңы жетилип келатканда анан кайра
кетип калыш. Чын айтканда мен жеке оюмча мен намысты эле тандайм да. Мана азыркы убакта. Себеби мен өзүм намыс үчүн билбейм, мен намысты өтө жакшы көрөм да. Себеби намыс түптөлгөнгө чейин сөңкөл деген команда эле. Ошо менен эле чогуу келип атабыз да. Алардын ысык сугун көрүп, анан азыркы күнүн көрүп, уулуңуздун башка клубка кетип калышын каалап экенсиз да? Жок. Биринчи намыс. Максат Байкенде чоң эмгеги бар ушу дастандын. Ушул намыста калып, намыста ойношуна себеби бул Максат Байке биздин биздин айылдан болот, экинчиден Байке тууган болобуз да, агабыз болот. Дастандын атасы да мындайча айтканда ар жактан колдоп келет. Максат Байке чоң рахмат. Ошо да себеби бар да, ушу дастандын намыста ойной беришине. Акчал менен ушу дебют жасабадыбы жекеме-жекеде. Андан кийин фаворит келди. Акчал да мыктат. Анан фаворит эми билбейм, мен үчүн бөлөк жааттай сезилет да. Ушу дастандын кээде дастанга ушул мүнөзүнө дагы оюнуна да дал келгени үчүн көп мындай коопсуз оюн болот. Өзү да токтоо мындай эме көпчүлүктүккө туура келбесин, негизи аттан деле мүнөз бар да, аябай жакшат да мындай. Дастанды фаворит таанытса, фаворитти дастан таанытып, ушинтип бири-бирине тандем болуп келатат да, ийгилик жаратып, нарындын намысын коргоп.